Эже эмне болгон ошо жагдайды айтып коңузчу, эми бир тууган экенсиңер мындай урушуп кетип. Шуну көтөдөн сен хали кайсы күндөрү көрөсүң, биз не күндөрү көрдүк. Мен 15 жашымда, бир тууган мен 15 жашымда туулган бу. А сот болуп атат да, адвокаттардан сөйлө. Жагдай боюнча эмне айтып болсуз кичине, кыска нуска. Каком остается в данное время? Что происходит? Получается, выкрали документы. Иш козголгон, бүт жалган жала менен алып келет. Бир жерде колдонуп. Эмне болгон? Ал Бишкектен алып, чектин акчасын Жумадылга берип атат. Акчаны алып бермесе, күтүп отурганбыз. Жаныбекке кана зарплата. Мен Петраттарын жок болсун, Жаныбекке зарплата берген жерим бар эле. Ошондо издеп атып таба албай калдыңыз. Издеп таба албай, кийин жаныш аркылуу эже менен айттым, милицияга арыз жазам, жок болмочу васында кылуучу десем, алар жаныштан аркылуу берберди. Бул иш боюнча интервью коңузчу. Мурда да тартылды эле. Сиз жок болуп калгансызда эмне болуп, алдамды эле же сиздики туурабы же бияктыкы туурабы айтып койсуз ошону. Кыска эле же биз эч жакка тартпайбыз, эч эми ишибиз жок да. Жок, кайсы неме? Что беспредел? Кайрат Кенжебаев, что беспредел? Айтып коңузчу, эмне болгон эже? Контейнер талаш, жер талаштын баары чыкты да, ошондон эмне болгон, кандай болгон? Сиздики эле ал же бул иниңиздики болуп калбайбы, эжеңизди малаштырбайбы? Эже эмне болгон ошо жагдайды айтып коңузчу, эми бир тууган экенсиңер мындай урушуп кетип, талашка эмне себеп болду да? Азыр эми ошо сотто билинет да бардыгы. Же сизге домат коюп атат, же сиз коюп атасыз домат? Я молда же. Сотко кирбейсизби же? Жок, жөкөт да койсоңуз жакшы болмок да? Я. Жалганчыда жүзү жоктугунан кетип атат. Жүзү жок. Ууру калчы. Андан кийин ошол жактан көздөшүңөрдөн ууру. Уурулук үчүн бет чыдап айтат. Ууру. Мошенница. Не тоя, муная куда урган. Шуну көтөдөн сен хали кайсы күндөрү көрөсүң, биз не күндөрү көрдүк. Сөзө бир тууган менен сиңдиңиз да. Сиңдиң болсо бети жоктугудан, уурлугудан, бирөөнүн үйгө кирип документтерди уурдаганда мана а деп айталып атат. Жолгончу, ууру, мошенница. Мен муну бир тууган деп мени раса көгөттүм. Мени боламы? Багып чоңойтуп турум. Энем эле өзү 5 жашар кыз эле. Сиз чоңойтконсуз. Мен 15 жашымда, бир тууган мен 15 жашымда туулган бу. Мен керек болсо буну көтөнө аттып, манкасын тоодоп, болларыгача бакканмын. Бети жок. Жерди документин уурдап кетип атат. Жерди документини мен келиними жүктөрүн үйгө алып барып ташап, буга үй керек болгон. Мал керек, дүйнө керек. Барып туруп, документти уурдап кеткен. Ууру. Уурлук үчүн бети жок. Жооп бере албайт, кочот. Жүзү жок, калчы. Ууру. А сот болуп атат да, адвокаттардан сөйлө. Жагдай боюнча эмне айтып болсуз кичине, кыска нуска. Каком остается в данное время? Что происходит? Получается, выкрали документы у человека, который фактически оплатил за этот земельный участок. Ответчица выкрала документы и пошла и сделала договор купли-продажи, что якобы она купила, вот, а потом якобы она подарила. Хотя стороны говорят, что мне никто ничего не дарил и никто деньги не передавал. И сейчас мы в суде оспариваем и доказываем, что действительно... Такого не было, да? Да, хозяин, вот на самом деле, тот, кто обратился с иском. 2 года уже никак не может добиться возврата участка, наш же участок. Свой же участок возврат, да? Да. Спасибо. Адвокат сиз боеке. Жакшы иштеңиз. Буяк боюнча айтып коңузчу, эмне болуп атат, кандай болуп атат? Силер кимсиңер? Журналист Кайрат Кенжебаев. Көргөзбөйсүң, удостоверениеңи Кайрат Кенжебаев айтып бербейсизби? Жок, көргөзбөйсүң удостоверениеңи. Эмне деп жатыр? Иш боюнча эле боеке. Анын неме деп? Эмне иш боюнча? Могу участок деп атат. Участок алып кеткен деп атат. Участок бүт жалган айтып атат. Бүт. Өздөрү тескерисинче өздөрүнүн үстүнөн иш козголгон, бүт жалган жала менен алып келип атышат. Бир жерде колдор жок. Эмне болгон маке? Доказательство сот чечет. Доказательствону сотко берип атабыз. Сиз кандай далил келтирип атасыз дейм? Мен далил мен силерге берейинби? Жок, айтып койсоңуз. Мен сизге далил бербейм, мен сотко бергенмин далилди. Алардын колунда далил бар экен. Сурадың, фактылар толтура. Айтып атат, биздики урдап кеткен. Силер заказ менен келип атасыңар да, заказ менен келип сени жалдап келип атат да, башка эмне? Эмнеге заказ бар? Заказ гана удостоверениеңи көргөзбөйсүң. Эмнеге заказ атасыз беке? Заказ эмеспи? Ким төлөдү сага? Ошол жерге келип интервью. Эч ким төлөгөн жок мага. Эмнеге келип атасыз? Заказ деп эле жөн эле жооп берип Заказ. Башка жооп бере аласызбы заказ деген заказ. Кайдан жооп бересиз?
Мен бе? А ким силерди бу жерге алып келди? Билем мен бул ишти мурда эле иликтегенбиз. Иликти качан изилдедиңер? Мурда эле иликтеп чыкканбыз. Силер заказ атказып атасыңар. Бир жактуу көргөзүп атасыңар. Кандай бир жактуу? Могу бир жактуу көргөзүп. Кайсы? Могу сиз да А бүтүлүк эле коркутасыңар го барды. Жо сиз заказ эмессиз го. Айтып коюңузчу, бул адвокат болсо туруп туруңузчу эже. Айтып коюңузчу, эже, биз эч кандай тиешебиз жок. Мына бир тууган эжеңиз менен айтып атасыз. Сот бүтпөй элек. Эмне болуп атат эже? Сиз тарапта вообще угулбай атасызбы, мабул эже? Сиз тарапта угулбай атасыз. Адвокатыңызда заказ деп Заказ бул. Дырылдап атат. Дырылдап аткан жокмун? Сиз заказ деп туура эмес бул. Заказ деп дырылдап атат дейсиң, мен дырылдай элекмин. Анан эмне болуп атат? Эмоция калтырып атасыз байке. Мен бул жерде эмне ишим бар? Жок, мен коркутпайм. Коркутасыңар го вообще. Мен коркутпаймын байке. Давит этпегиле. Силер давит этип атасыңар. Мен давит этпейм. Силер соттун эмесине влияние Эч кандай нерсе жок. Жок, силер процесс маалында давит этип келип алып мына азыр Анан качан эмне деп кыйкырды азыр. Ууру ана мына десе тарттыңарбы ошону? Тарткан жоксуңар. Бүт жалган. Чогуу алып ошолор менен өзүңө силер чогуу кишиге айтыңыз, ошол кишиге заказ пресса менен коркутабыз деп атабы. Силер мыйзамды туура көргүлөр да. Жо, чындык деле айтып коюңуз эже. Чындык деле, мында эже. Акча бергенсиңби сен? Бергенсиң ошону айтып коюңузчу болду. Мен сизде эч мындай тиешем. Бул жерде мен $32,000 баалашып сатып алгам. Акчаны Мурат аркылуу бергенмин. Ошол мезгилде Мураттын атында Абая 121 номердеги квартира өткөн болчу. Анан дагы Жункай базарындагы 2 проходдогу 155 контейнер өткөн болчу. Ошол себептен доверенности Жаныбек өткөрөсүн деп айткам. Жаныбек ким болот эже? Жаныбек бул ошо жерде соода кылган, жанына турган сатуучум. Бул баары жоктон кабары бар. Буга да чалып айтканмын. Мен жер алып атам, сага доверенность болот. Акчаны Мурат расчет кылат. Мен оштон акчаны салам деп айткам. Мен акчаны салдым. Кимге салып атасыз ушуну? Муратка салып атасыз? Муратка салып атам. Ошол Ал Бишкектен алып, чектин акчасыны Жумадылга берип атат. Ошо Жумалдыл мен айткандай эле Жаныбекке доверенность кылып өткөрүп берип атат. Мен Бишкекке келгенде документтерими Мурат колума берди дагы. Бүт мыйзамды болгон. Жанышка айтты, сиз өзүңүз келгенде өткөрүп бересиз да. Өткөрүп бериңиз деп Жанышка тапшырды. Подделка жок, ишеним катты. Бул жерде Давит эткен азыр тура турчу, ишеним катты добровольно өткөзүп берип атат. Ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, талабына жооп берет. Форма, составление, доверенность, купли-продажа, андан кийинки дарениялер бүт мыйзам чегинде. Бүгүнкү күнү ошо доверенность берген тараптан, например, эч бир доматтары жок. Ошо доверенности же купли-продажа договорлордо. Кандай домат оспорбайт. Булар Анарбаев домат коюп атат, купли-продажа жок деп. Анын бир жерде колу жок. Эч нерсе ал куру домат. Ал жок жерден мен документтерими уурдап кетип туруп, мындай кылды деп туруп, сөздөрдүн документи фактически бунун колуна өзү келип туруп, оштон келип туруп, документтер кана дегенде такси менен келип алып барып берген. Бул жөнүндө бир нече жолу тергөөгө да айтылат. Акча кимге которгон экен жер үчүн? Акчаны бул жак эме Муратка которгон. Муратка чектери бар. Байке, сиз кандай ошондо доверенность менен сизге өткөрүп бергенби? Сиз ошол жерде иштегенсиз. Мен ошол жерде иштегем, мага доверенностьты мага жазылган, мен айттым. Ошондо түштөн кийин Малдыжам акча салып атканда биз күткөнбүз. Малдыжамдын акчасын келгенге чейин биз күтүп отурганбыз. Жумадыл байке дагы мен дагы нотариуста күтүп отурганбыз. Мурат келгенден кийин анан кийин мага доверенность өткөн. Акчаны алгандан кийин доверенность өткөн. Доверенность мыйзамсыз өткөзүп То есть акчаны алган, анан доверенность сиз Мурат Жумадыл байке келгенден кийин, Мурат келгенден кийин анан бизге доверенность берип, Жумадыл байке менен Мурат ошол доверенность мага өткөн да ошондо. жери сизге өткөрдү. Мага өткөн ошондо. Мурат келмесе өткөн эмес. Акчаны алып бермесе өткөн эмес. Күтүп отурганбыз ушул жерде. Жо, эметте берсең енді. Болды, рахмат. Ошол жак сиздин тараптарда. Хотели тоже чуть-чуть добавить, да, вот сейчас. Вот, Что мынакей айтып атат, баары мыйзамды өткөн, все было законным основе, Эже говорит о том, что она якобы дала $32 000 на покупку этого участка. Однако потом через год она его перепродает уже за $14 000, за $1 300 000. За год она вместо того, чтобы там, если у нее была цель приумножить свои деньги или сохранить, то получается она 20 000 просто так теряет, вот, и оформляет это еще и дарением. Официально она типа дарит, представители говорят, что продали, вот, и сейчас вот суд.
будет разбираться. Өзі тура емес беріп жатсақ та. Бұлар преступный сговор деп атпайбы? Еще обвинительный приговор жоқ бұлардың үстінен. Жалған жала жауып жатса. Это біздағы еще бір нәрсе. Суроо боюнча булар жалган жала сөзмө эле бир колумда мен протестигим же эмес жок. Мен документтерим турат, налог төлөгөнүм, соцфондум турат, ошол иштин тастап турат, свет налогдон полун төлөгөнүм. Акчам өзүмдүкү сатылган, банктан справкам турат. Усны ооз экеле жалган бир маалыматтар берип, сотко көрсөтмө берип, жоопкерчиликке качуу амалы мен эсептейм. Жоопкерчиликтен качуу болуп атат. Негизи сиз бул жерди сиз алгансызбы мыйзамды? Мен алгам, мыйзамды саткан адам деле берип показания айтат, Муратты жапкан, мен өзүм алып ал жак деле. Бизде да бир суроо да, эмнеге сиз баягы жанагы сатуучуңузга ишеним кат жаздырып атпайсызбы? Жаздыргандан кийин эмнеге андан кайра өзүңүзгө кат тартып албай жүргөнсүз да? Мен 1 жылга гендер жаздырып алгам. Үй бүлөм бир аз тынчыбай, эжем, келинчегим септерин жөнөтүп, 2-3 ай жашай албай келинчегим менен. Үйүм тынчыбай строка баштап алып, ооруп калып бир аз умра кеткен таңем менен. Ошого байланыштуу мен 1 жылга гендер салган үчүн Жумалакадан строка кылып, арамой жок. Документтерим жоголгондон кийин билип, метрикаларым жаман жок, бир тууган апам сиңдисинен. Кийин чара көрүшүп мен 2024-тө кайрылдым. Жоголуп кеткен качан билдиңиз? Эмне болуп билип калдыңыз? Жоголуп кеткен мен ошо метрикам кайнатам сурады. Бала ооруп атат, инфекционный. Метрика деле ошону билдим. Ошондо издеп атып таба албай калдыңыз. Издеп таба албай, кийин жаныш аркылуу эжеме айттым, милицияга арыз жазам, жоголмочу басына кылуучу десем, алар жаныштан аркылуу берберди. Кийин жаныш эжем берберди, майылды эжем дедиле. Мен жаныш ким жана сатуучу? Сатуучу мени айтып атпайбы? Берип жүрдү эле документтерди. Мен метрикам эле берип турду, доказательство менен уурдалган. Булар кызыл китепти уурдалганым бул 2024-тө мен 20-сентябрда арыз жазгам. Мен коркутуп үркүтпөгөн да. Ошодо булар башкага каттатып, жоопкерчиликке качуу максат болуп атат. Ушу машинасы сыйман кылыш атат. Ого дарсыны кылып коюптур. Кимге дарсыны? Жаркынбек уулу, Кубатбек уулу Жаркынбекке 97-жылы. Ал такси бала экен. Ал сатып алып туруппан показаниясы айтат. Самат дейт, Саматтар мени коркутуп келген. Видео тасмаларым бар. Самат Садыков деген экен. Ошондо сиздин айтууңуз боюнча документтерди сиздин үйдөн уурдап алып, анан өзү ошентип берип салганбы? Камбар деген иним бар эле. Мен ошо жанышты контроль кылуучу мен умра кеттим, үй бүлөм тынчып айтат, тайнем алып, сен менин көзүмдү контроль кыл, мен жанышты өзүм отчет алам деп. Как? Мен өкүлүм Камбар. Кийин Камбар мага айтты, Мурат байке недавно ол документтерди үйдөн уурдап, тили бириктирип, мен контейнерден сен сыртка чыгып тур дедиле. Мен мындай кыласың, кетип калыш дейт. Мен иш жайыма келип 9-да 19 декабрь күнү ошо полден күнү келип ишчимди сурасам, Камбар туалет кетти бирке деди. Билен чыгып кетти деди. Туалет эмес, билен чыгып кетти деди. Мен 3 жол чалдым. 3 жол чалсам, такыр жооп бере койду. Жаманы жок, умрадан келгем, иштирилген кылыргем. Уякта аңгарым башталган. Высота 8 метр, 1000 квадрат. Ошо не болуп, майда бүтүрдүм. Кийин тайнем өттү, ушундай болуп, 1 жыл октябрга чейин срок болгон үчүн мен арамайын болгон эмес, бирөө өткүзүп алатчы. Кийин 20-сентябрда арыз жазгандан кийин бул жерде Жумадыл байкенин немеси бар, гендериси болгон үчүн мен Жумадылга кайрылдым. Десем, Жумадылга кайрылсам, майлы, сен сатып аласың, как есть деди. Да эме өткөрүп берем деди. Бастан эле кылам деп ой болду. Көрсө булар 5-октябрь бирөөгө дашыл кылсап турчу Жаркынбекке. Азыр эмне себептен сиздер могу судьяга ат тутуп атасыздар, баш тартып атасыздар судьядан? Судья бир жактуу биздин ходатайчыларды эске албай, менин юристтерим, адвокаттарым мыйзамдуу, полный мыйзамдуу иштерин кенебей, абзбат этип, тоскоолдук жаратат. Ишеним келтире албайм. Ассаламу алейкум. Эле журт. Кече сотто отурумда кайсы судка барса, кимге барса, менин сиңдим, бир тууган сиңдим Назаркулова Малдахан Исраиловна, только Өзбекстанда жазылат, Назаркулова Малдахан Исраиловна деп
А бул болсо бисмилла деп эле башыдан туулган жерини Кыргызстан, Кара Суу району, Кара Суу шаары, Советский 23-тө төрөлдүм деп дайым ушундай деп сүйлөп келет. Менде далилдар бар, метрикасы да бар. 2 жолу Өзбекстандан алган паспортту ксерокопиялары ham бар. Бисмилла деп жалганды баштайт. Буга бардыгы ишенип алат. Бул өзү күйөөгө чыккандан кийин 2008 жылы паспорт алат. Паспортуга Кыргызстанда төрөлдү деген жерге Кыргызстанда төрөлдү. Жок, биз бардыгыбыз Өзбекстанда төрөлгөнбүз. Ошо жерин оңдотпай бардыгы неме кылат. Мен ушуну сотторго да ham, адвокаттарга ham, прокуратурадагыларга ham далилде берем. Мына мени сиңдим мошенница, жалганчы. Мына документтерин ham көргүлө. Качан караса, сотко барганда кимге болсо ham мен Кара Сууда төрөлдүм. 22 жашта адам төрөлөбү? 2003 жылы көчүп өткөн болсо кандай болот? Ушуну мага далилде берсин. Кара Сууда туулган, кайсы Кара Сууда кайсы мектепте окуганы, Кара Суунун кайсы роддомунда туулганын мага далилде берсин. Мен ошону каалайм бир тууган сиңдимден. Далилде беришини сурайм. Так, именем Кыргызской Республики руководство статьями 198, 202 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики суд решил. Исковые требования Анарбаева Мураджона Едгоровича, Назаркуловой Мавлюдахон Исраиловне, Кубатбекову Джакамбеку о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, находящегося по адресу город Бишкек, улица Эмгекчи, 5, дом 9, заключенного между Абдуджапарулу Джумадыл и Назаркуловым Мавлюдахон от 19 декабря 2022 года о признании недействительным договор дарения земельного участка, находящийся по адресу город Бишкек, улица Эмгекчи, 5, дом 9, заключенного между Назаркуловым Мавлюдахон Исраиловной и Кубатбековым Джакамбеком от 4 октября 2023 года о признании недействительной сделки купли-продажи земельного участка, находящейся о признании действительной сделки купли-продажи земельного участка, находящейся по адресу город Бишкек, улица Эмгекчи, 5, дом 9, между Абдуджапарулу Джумадылом и Анарбаевым Мураджон Едгоровичем и о принудительной регистрации в государственном учреждении кадастра при службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики право собственности на земельный участок Анарбаева Мураджона Едгоровича в удовлетворении отказать. Данное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Бишкекский городской суд в течение 30 дней. Стороны садитесь, суд разъяснит, почему он пришел к такому. Так, из материалов дела следует, что вот прежде чем давать оценку недействительности сделок, необходимо установить действительность сделки купли-продажи между истцом Анарбаевым и Абдуджапарулу. Статья 181 Гражданского кодекса Кыргызской Республики предусматривает признание сделки действительной, если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, а другая сторона уклоняется. В данном случае суд учитывает причины, по которой сделка не была удостоверена нотариально. Истец, как и в судебном заседании, так и в исковом заявлении указывает, что в день выдачи Абдуджапарулу доверенность на имя Ишанкулова не смог оформить договор купли-продажи на себя, поскольку рабочий день в ГУ «Кадастр» закончился. Данный довод суд считает несостоятельным, поскольку ничто не препятствовало в этот день в соответствии со статьей 39 закона о нотариате удостоверить сделку купли-продажи в нотариусе. Понятно, да? Более того, из выписки банковского счета следует, что Анарбаев последние денежные средства снял 27 октября 2022 года еще в обеденное время в 13 часов 33 минуты. Кроме того, в судебном заседании не установлен факт уклонения Абдуджапарулу от оформления сделки, так как в судебном заседании из пояснений сторон было установлено, что ни к Абдуджапарулу Джумадулу и ни к Ишанкулову истец не обращался с требованием оформить сделку.
Также истцом не представлены иные доказательства, такие как письменные требования истца к Абдуджапарулу об оформлении сделки, акт о неисполнении требования, выезд Абдуджапарулу из страны, которые бы доказывали бы факт уклонения от оформления. Следовательно, исковые требования о признании действительной сделки и принудительной регистрации суд считает в удовлетворении отказать. Ну, поскольку требования о признании сделки действительной суд отказал в удовлетворении, постановлением Пленума Верховного суда о недействительности сделки указывается, что сторона, прежде чем заявлять требования о признании сделок недействительным, должна доказать наличие права или законного интереса, которые будут восстановлены при удовлетворении иска. То есть все сделки оспоримые либо недействительные, ничтожные. Оспоримые сделки оспариваются определенными лицами, которые указаны в законе. Ничтожные сделки оспариваются только теми лицами, которые могут в судебном заседании доказать наличие своего права или законного интереса на данное имущество. Из выписки истории прав на недвижимое имущество следует, что право Анарбаева не было зарегистрировано в госрегистре. Следовательно, оспариваемые сделки не нарушают права или законные интересы истца, что является основанием для отказа в удовлетворении иска. В связи с чем суд счел требования истца о признании договора купли-продажи и договора дарения недействительным в удовлетворении отказать. Поскольку иск в удовлетворении отказан, в соответствии с законом Гражданским процессуальным кодексом, государственная пошлина не подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. Түшүнүктүү, Анарбаев түшүндүңүз бе же кыргызча түшүндүрүп берейинби? Түшүндүк, да, кыргызча эми айтып. Эми мындайда, сиздер алды саттуу келишимди жокко чыгарып бер деп кайрылып атасыздар, туурабы? Договор купли-продажи менен даренияны. Ал келишимдерди жокко чыгаруунун чыгарганга чейин сиз сот отурумда өзүңүздүн укугуңуз ушул келишимдер эмне менен бузулуп атканыңызды биринчиден далилдеп беришиңиз керек да. Үчүнчү талабыңыз коюп атасыз, сиз Жумадыл уулу менен мен ортомдогу келишимди анык деп таап бер деп атасыздар. Аны табыш үчүн мыйзамда каралган эмне максат менен ал келишим өз убагында аткарылбай калганын, андан сырткары саткан адамдын баш тарткандыгын сиз далилдеп берсеңиз, ошондо сот милдеттүү түрдө алды саттуу келишимди анык деп табат да. Сот отурумда сиздер айтып атасыздар, биз келишимди өз убагында өткөрө албай калдык, өзүмө алды саттуу келишимди мен алдым эле, мен өзүмө өткөрө албай калдым. Ошон үчүн доверенность жаздырды, анткени госрегистр жабылып калды дедиңиз да, туурабы? Келишим эми арызыңызда да ошол негизди көргөзүп атасыз. Бирок аны сот негизсиз деп четке кагат, анткени сиз ошол эле күнү госрегистрга макул жетишпей калдыңыз, нотариуска барып, ошол алды саттуу келишимди оформить эткенге эч кандай тоскоолдук түзгөн эмес да. Договор дарениянын ордуна, договор доверенностьтун ордуна алды саттуу келишимди ошол эле нотариуста жүргүзсөңүз эч кандай тоскоолдук түзбөйт эле. Биринчиден, экинчиден ошол счет берип атасыз. Мен акчаны алып, жетишпей калып, келгичекти ушул убакыт болуп кетти деп атасыз. Бирок акыркы счетуңуздан, акыркы акчаңыз түштө эле саат 1-ден 33 өткөндө эле сиз снимать этип атасыз. Демек, бул жүйөңүз негизсиз болуп атат. Андан сырткары алды саттуу анык деп табыш үчүн ошол Жумадыл уулу баш тартыш керек келишим жүргүзгөндөнчү. Ал кандай далилдер болот? Ал сиз жазуу түрүндө ага кайрылышыңыз керек. Абдужапар уулу жүрүңүз, келишим жүргүзөлү деп. Андай жазуу түрүндө требования жок, биринчиден. Экинчиден, же бул киши чет жакта жүрүш керек, качып жүрүш керек да, баш тартып жүрүш керек. Ошол далилдениш керек сотточу. Ошондо гана анан сот действительно алды саттуу келишим требованиялар баары аткарган, бул баш тартып жүрөт, ошондуктан анык деп анан сот аныктап берет. Бирок ал жагдай далилденбегендиктен ал талабыңыз канааттандыруусуз калтырып атат. Эгер алды саттуу келишимиңиз анык деп табылбаганда, госрегистрдин выпискасынан караганда сиздин укугуңуз ал жерге катталбагандан кийин сиздин кандай укугуңуз бузулуп атат деген чоң
суроо туулуп атат да. Ошол укугуңуз бузулгандыгыңыз боюнча далилдей албайсыз. Пленум бар, Верховный соттун пленуму бар, жогорку соттун. Ал жерде айтып атат, эгер сот отурумда тарап өзүнүн укугун далилдей албаса, бузулгандыгын укугун далилдей албаса жана ал келишимдер жокко чыккан учурда өзүнүн укугу калыбына келбесе, анда доо арыз канааттандыруусуз калтырылат деп атат. Ошондуктан келишим мыйзамдуулугу мыйзамсыз болгон учурда деле өзүңүздүн укугуңуз калыбына келбегендиктен, келе албай калгандыктан ага баа бере албай эле доо арызыңыз канааттандыруусуз калтырылып атат. Түшүндүңүздөр, а? Ошол маңызы ушундай чечимденчи? Мүмкүнбү? Наташаны сурагам. Мен ушуна купе кылажайын десем, биз укугубуз жок, бергине кадастр кылат деген. Госорган каттаганга укугу жок, бирок сделканы оформить айтып атпайсызбы, купли-продажа? Да не спорьте. Сделканы оформить эткенге нотариус укугу бар. Силер нотариуска барасыңар, договор купли-продажаны жүргүзөсүңөр дагы. Анан келип госрегистрге эртең болобу, бир жумадан болобу, ал каттатып коесуздар. Жок, мен айткам юристке, ошо эжеке юрист кетти. Менин обязательно государственное нотариальное удостоверение договора купли-продажи был. Азыр не обязательно. Госрегистр. Вы можете пойти в госрегистр зарегистрировать. И пойти в нотариус зарегистрировать договор купли-продажи. Ошол договор купли-продажаны алып эле барып госрегистрге катып койсоңуз эч кандай мыйзам бузуулар болбойт да. Ошо эмне тоскоолдук болуп аткандыгы эч кандай далилденбеди да. Саткан адам айтып атат го, мен ушул Мураттын айтканы менен өткөр бердим деп жалганбы ошону көрсөтмөлөр видеодо. А сизден булар требовать этет го, мага чечим чыгарып бер деп. Сот сатылып турду анда. Мен сизге ишендим эле, урматтуу судья. Кароосуз калтырсаңыз, кечен адвокатым айтканда, Анарбаев мындай укугумду коргалам. Сиз мына чечимге баа бериңиз. Эгер чечим менен нааразы болсоңуз, сиз ошо жүйөлөрүңүздү жазыңыз дагы апелляциялык тартипте даттаныңыз. Бул чечим жарыяланды, бирок мыйзамдын күчүнө кире элек 30 күндөн кийин кирет. Эгер даттанбасаңыз, эгер даттансаңыз, апелляциялык инстанцияга барып, ал жерде мага ишенбесеңиз 3 сот бар, алар карашат мыйзамдуу чыгарганын, мыйзамсыз чыгарганын. Сиз кароосуз калтырдыңыз, түшүнүгүңүз? Канааттандыруусуз калтырылды. Болду, түшүндүк. 5 күндө